какой-нибудь документ вам предоставить, что вы там полноправно можете снимать. Тартканга мемлекеттик тилде жазганбы, мамлекеттик тилде жазган эмеспи, кыргыз тилинде. Ошону көрүп чыгабыз. Бул ачтык мектердин кыргызчасы бар бизде. Кыргызчасы бар меню. Ал биринчи орусча жазылып турабы? Бул жагында кыргызча жазылып турат алдында. Биринчи кыргызча жазылыш керек да. Көрдүңүзбү? Мына мыйзамыбызды билесизби ушуну? Мыйзамыбызды. Бул жерде биринчи расмий тилде орус тилинде жазып койгон, андан кийин кыргыз тилинде жазып койгон. Биринчи нолда мыйзамсыз. Расмий тилде орус тилинде жазылып турат. Ушулда кыргыз тилинде жазылыш керек. Бул жери көпчүлүк тамактанган Империя пицца деген тамактануучу жай. Азыр ушул кафенин ичиндеги тамактануучу жайдын ичиндеги аш тизмектери кандай мамлекеттик тилде жазганбы, мамлекеттик тилде жазган эмеспи, кыргыз тилинде. Ошону көрүп чыгабыз. Саламатсызбы? Жетекчилик барбы? Администратор чакырып. Аш тизмектери бар ошоңуз? Берсеңиз. Аш тизмек берсеңиз. Аш тизмек меню берсеңиз. Саламатсызбы? Менин атым Айтилек. Жөнүм Морозбек. Кыргыз өскөн жараным. Бул аш тизмектердин кыргызчасы бар бизде. Кыргызчасы бар бул меню. Аны көрдүңүзбү? Мына биринчи орусча жазылып турабы? Бул жагында кыргызча жазылып турат алдында. Биринчи кыргызча жазыш керек да. Ошонусу бар, ошонусу кыргызча жазылган. Толук. Мына көрдүңүзбү? Мына мыйзамыбызды билесизби ушуну? Мыйзамыбыз экен. Биринчи кыргызча жакыныраак келип тартпасың? Бул жерде биринчи расмий тилде орус тилинде жазып койгон, андан кийин кыргыз тилинде жазып койгон. Биринчи негизи мамлекеттик тилде кыргыз тилинде чоң болуп жазылыш керек. Андан кийин расмий тилде орус тилинде алдына кичинекей болуп, жана көлөмү, шрифттер размери кичинекей болуп туруп, алдына жазылыш керек. Мамлекеттик тил. Хорошо. Бул деген этип калп айтпасам, мына именно базы менюнун эмесин сурап атасыңарбы? Кыргызча, муну мыйзамыбызган истерди. Бул жерде эмнеге муну биринчи орус тилинде, расмий тилде жазып койгонсуңар деген. Неге кыргыз тилинде жазылган эмес деп. Биринчи. Хорошо. Бул эметип, жакын арада 5 мартта биздин жаңы менюлар чыгат. Ошондо получается биринчи кыргызча жазылат, анан экинчисинен уже орусча жазылат. Экинчисинде мына брошюра берсем болот, в принципе. Брошюранын ичине биринчи кыргызча жазылып турат, уже анан орусча жазылып турат. барбыз. Көрсөм болобу? Берем. Мына бул Империя пицца. Биринчи мына жерде расмий тилде орусчанын үстүнө жазып туруп, андан кийин алдына кыргызча жазышкан. Можете какой-нибудь документ вам предоставить, что вы там полноправно можете снимать? Тартканга? Так, смотрите, бул жаңы. Мына тура көрүнүшпү? Бул жаңы Жаңылыктар менен андан кийин. Потому что бул эски форматтагы менюлар. Булар жакын арада 5 мартта уже меден чыгат да. Биз жаңы менюларды билсек, ошол жаңы менюда ушундай болуп чыгат. Буйруса. Так да, в принципе. Мен сизге түшүндүрүп коеюн. Бул Кыргыз Республикасынын конституциясы, баш мыйзам. Баш мыйзамдын 33-беренеси бар. 33 беренеде ар бир адам маалыматты эркин издөөгө, алууга, сактоого, пайдаланууга жана аны ОЖГ жазуу түрүндө жана башка жол менен жайылтууга укуктуу деп. Экинчи жанагы аш тизмектер боюнча көрөсүң? Көрсөтүп, мына жарнама, транспорт жана керектөөчүлөрдүн тейлөө чөйрөсүндөгү мамлекеттик тилдин пайдалануу. 26-берене, 2-бөлүм. Мынакей. Расмий тилдеги текстин шрифтинин өлчөмү чоңдугу боюнча мамлекеттик тилдеги текстин шрифтинин өлчөмүнөн кичинерээк болушу керек. Көрүнүзбү? Орус тили кичинерээк болушу керек. Жана анын оң же төмөн жагына жайгаштырылууга тийиш. Оң же орус тили төмөн жагына болушу керек. Сиздердики орус тили үстүндө турат. Түшүндүм. Башка суроо жокпу сизде? Жок. Макул беке, рахмат сиздерге. Мына булар нол жерде мыйзамсыз.
орысша жазышкан. Бул жагы да орысша жазышкан. Бәке, бұны көрсеңіз, шықсаңыз. Бұны көрдіңіз бәке, мынауылда мейзамсыз. Расми тілде орыс тілінде жазылып тұрады. Ұшылда қырғыз тілінде жазылыш керек. Мынауларда көрдіңіз, бүт бар қырғыз тілінде жазылыш керек. Андан түйіні орыс тілінде жазбаса болады. Мына құлтура көрдіңіз, мынаны налоговый берді өш керек меніңше, өздері алып келіп берді. Жоқ, қалып айтпасам біз өзіміз жазатқанбыз. Барында мұнда ушундай кылып чыгарып койсо мүмкүн. Неме кыргызча, андан кийин расмий тилде орусча жазылган. Ноголда тура көрүңүз. Видео көзөмөл жүргүзүп. Муларды жаңы форматтар, булар эски форматта ушу боюнча. Ушуларды алмаштырып койсоңуздар, э? Рахмат.